Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн көркөм өнөр сабагынан видео сабак өтөбүз. Сабактын темасы эмгек майрамы. Сабактын максаты тема боюнча түшүнүк аласыңар, ой жүгүртүүңөр өсөт, айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоого көнүгөсүңөр, эмгекти сүйүүгө жана эмгек маданиятына тарбияланасыңар. Адамды адам кылып баккан эмгек, алтынды сансыз кылып тапкан эмгек, түрлөнтүп жердин бетин албан килемди бачайына жапкан эмгек дегендей, эмгек адамдын максаттуу аракети, анын натыйжасында адам табиятты өзгөртүп, жашоо үчүн зарыл болгон шарттарды түзөт. Эмгек адамды жараткан жана анын жардамы менен адам баласы бардык чыргалчылыкты түзгөн. Эмгек акыл эмгеги жана күч эмгеги болуп экиге бөлүнөт. Техникалык прогресс оор жана ден соолукка зыян жумуштарды механикалаштыруу жана автоматташтыруу эмгек шартын жакшыртууга, кесиптик зыяндуулуктун азайышына, кесип оорусу менен өндүрүштө кырсыкка чалдыгуунун төмөндөшүнө алып келет. Бирок күч эмгегинин өтө азайышы кишинин ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Акыл эмгеги менен күч эмгегин туура айкалыштыруу, дайыма машыгуу жана эмгек менен эс алууну туура уюштуруу ишке жөндөмдүүлүктү көп жылдарга сактоого мүмкүндүк берет. Мындай эмгек адамга кубаныч жана моралдык канааттануу алып келүүгө тийиш. Кызыгып иштөө ишке жөндөмдүүлүктү арттырат. Эмгек тартиптүүлүктө турмуштун белгилүү ритмин түзөт. Ошондой эле ден соолуктун жана сергектиктин булагы. Эмгектин көнүмүш ыргагы бузулганда көп учурда ишке жөндөмдүүлүк жана эмгек өндүрүмдүүлүк төмөндөйт. Ишке жөндөмдүүлүктүн жогору болушу иштин ыргагына негизделген. Иштин ыргагы бир калыпта болуп, максатка жана организмдин физиологиялык мүмкүнчүлүгүнө ылайык туура тандалууга тийиш. Бир күндүн, жуманын, айдын ичинде иштин бирдей эмес бөлүштүрүлүшү ишке жөндөмдүүлүктү төмөндөтөт, жыйнаксыздыкка, бат чарчоого душарлантат. Гигиеналык шарттар, жарык, желдетүү, ыңгайлуу иш орду, денени туура кармоо ишке жөндөмдүүлүктү жогорулатууга көмөк көрсөтөт. Эмгек жаратылыш менен адамдын ортосундагы процесс. Жаратылышты адам өзгөртөт жана өзүн дагы өзгөртүүгө жөндөмдүү. Адамдар керектөөлөрдүн канааттандыруу үчүн көп аракеттерди жасашат. Эмгек 3 учурду өз ичине камтыйт. Биринчиси адамдын максаттуу ишмердүүлүгүн жана өзүн. Экинчи эмгектин предметин. Үчүнчү өндүрүш куралын. Эмгектин натыйжасында адам башка жаныбарлардан бийик турат. Эмгектенүү менен адамдар турмушун оңдой алышат. Адам жердеги тирүү организмдердин ичинен өзүнүн өөрчүп өсүшүндө эң жогорку баскычка жеткен, коомдук тарыхый ишмердүүлүктүн жана маданияттын жаратуучусу жана ээси. Адам жаныбарлардан айырмаланып, акыл эс, ойлоо жөндөмдүүлүгүнө ээ. Эмгек куралын жасап, аны менен айлана чөйрөгө таасир этип, өзгөртө алат. Мээ түзүлүшү татаал, сүйлөөгө жөндөмдүү. Адам гендик жактан жаныбарлар менен тектеш, ал аң сезимдүү, коомдук жандыкка айлангыча узакка созулган биологиялык, социалдык, тарыхый жолду басып өткөн. Адам сымал маймылдын жашоо үчүн табияттагы даяр нерселерди курал катары колдонушу кийинки эмгек куралын жасашына түрткү берген. Адамдын эң негизги жөндөмдүүлүгү эмгек куралын жасап, аны табиятты өзгөртүү үчүн пайдаланышы, адам сымал маймылдын адамга айланышына шарт түзгөн эмгек болгон. Эзелтен эле эл ичинде эр эмгегин жер жебейт. Мээнетиң каттуу болсо, тапканың таттуу болот. Жаз жарыш, күз күрөш. Иштеген тиштейт деген макалдар өз маанисин жоготпой келе жатат. Кана балдар,
дагы кандай макалдарды билесиңер? Азаматсыңар балдар. Эмгектин натыйжасы рахат, майрам экенине түшүндүңөрбү? Эмгектен биздин жашообуз жакшырат, ден соолугубуз чыңалат. Эмгегибиздин үзүрү биз үчүн майрам. Эмгекчил болууга, ата-энеңерге жакындан жардам берүүгө, жакшы окууга баарыңарды чакырып кетем. Балдар, үйдөн эмгек жөнүндөгү макалдарды, ырларды жаттап, түшүм майрамы деген темада сүрөт тартып келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта баргыла.